Биринчиден силерди өлкөбүздөгү мамлекетти куруу аракетиндеги баатырлыгыңар менен жана саясий демилгеңер менен куттуктайм жана урматтайм. Алгачкы сөздү Алмамбет Шыкмаматов айтып атканда жана артынан Алтынбек Сулайманов мырзанын сөздөрүнөн мага талаш көрүнгөн, жакпаган, же болбосо мен дагы сунуштай турган, өзгөртө турган ой угулбады. Ошондуктан мен араңарда болбосом дагы, бирок силерди пикирлеш, талапкер катары сезип атам. Эми бир гана жери бар. Алмамбет Шыкмаматов мырзанын айтылган сөзүндө толук макул болбой калганым. Менин силердин ишиңерге кылган жардамым болгон жок, жетиштүү. Жана колуман келген жардамды бербегениме мен кечирим сурайм. Катардагы жаран катары сиздерге үмүтүбүз зор. Ошол үмүттөрүмдүн бир кыска чечилбесе дагы, түшүндүрүлбөсө дагы тезис түрүндө 7 бир өтүнүчүмдү айта кетейин. Кырдаалдагы бүгүнкү тарыхый жылдардын биринде эң биринчи бул кыргыз элинин адам өмүрүнө Сталин мезгилинен бери кайбыгер мамилеси. Ошого сиздердин, ар бир өңөрдүн жана сиздин партияңыздардын адам өмүрү эң ыйык баалуулук экенине, мыйзам түрүндөбү, иш аракетиндеби, ар бир адамдын өмүрүн коргоо аракетиңердеби салымыңарды кошо аласыңарбы деген үмүттө биздин өтүнүчтөрүбүз, менин өтүнүчүм. Экинчиси, биз кол тийбестикке жетише элекпиз. Өзгөчө балага, аялзатка. Ар бир кыргыз улуттук ар намыс катары балага жана аялзатка дегиле тынчтык менен жүргөн адамга кол тийбестик биздин улуттук намыс экенине жетишүүгө биз милдеттүүбүз. Үчүнчүсү, жаран шайласа бийликти көзөмөлгө ала алат. Бүгүнкү күндө биз артка кетип, үстүртөн дайындалган бийлик өкүлдөрүн өзүбүз эл менен макул болбой, элге көңүл бурбоосунан шарт түзгөнбүз. Төртүнчүсү, түшүм берген бакты багыш керек. Биздин өлкөдө, биздин бийлик бутагын улам сындыра берип, ишкерлерди бүгүн кайра суйлтуп атат. Биздин айылына чөйрөдөгү бийликтер ачык айтпаса дагы саясат катары ортоңку классты жана чакан орто бизнестерди суюлтуу, жок кылуу аракетинде саясат жүргүзүшүп атышат. Элдин түрөөчү, экономиканын түрөөчү, өлкөнүн түрөөчү жана акыры барып туруп мамлекетке атаандаштуулукту бере турган бул ортоңку класс жана чакан орто бизнес. Биздин саясаттар көмүскө түрүндө ошол ишкерлерди кайра чөгөлөтүп, көз каранды кылып, жакыр кылганга бурулуп кетти. Биздин өлкөдө орусча презумпция невиновности деп коет эмеспи? Ошол нерсе жокко чыгарылгандай сезилет. Сотко тапшырылган иштердин 95 эмес 98-тен 100%га чейин жакын иштери соттолуп кетип атат. Соттолуп дегенде алар акталбай атат. Идеалдуу түрдө 50-дөн ашуун пайыз иштер акталыш керек. 50-дөн ашуун эмес, сөзсүз түрдө 3-төн 2-си акталыш керек. Эгерде биз гумандуу жана сабырдуу жана адилеттүү жана калыс коомчулукту, өлкөнү жана мамлекетти кура алсак. Аны менен бирге сөзсүз түрдө бүгүн мен силерге окшогон
саясий партиялардан күткөнүм жана мурда угуп жүрдүм элем, deregulation, сөзсүз түрдө мамлекеттин үстөмдүгү жана ашыкча кийлигишүүсү, ишкерликке жана адамдын жеке турмушуна ошол ашыкча кийлигишүүсүн биз жокко чыгарышыбыз керек. Эркиндик чексиз болуш керек. Ар бир адамдын эркиндиги башка бир адамдын эркиндиги башталган жерден гана чектелиш керек. Эгемендик, эркиндик. 31 августта биз эгемендүүлүк күнүбүздү дагы бир майрамдайт окшойбуз. Бирок ошол күнгө арналган сөздөрүбүз барган сайын баатырлыгы, эрдиги ылдыйлап баратат. Биз кимден эгеменбиз? Цар империясынанбы? Толук бошондукпу ошол баскынчылык бизге болгон үстөмдүк идеялардан? Кызыл террордон түшүнүгүбүз барбы? Биз маңкуртчулугубузду мээбизден, акыл эсибизден сыгып чыгара алдыкпы? Азыркы 91 жылдан бери курулуп аткан капитализм таза капитализм болуп атабы, же болбосо булганыч капитализм болуп, олигарх, криминал күчтөрүнүн астында көмөлүп калдыбы? Илимий түшүнүктө экстрактив, элди сыгып алып эл аркылуу байыгандардын бийлиги деп аталат, же болбосо социалисттик деп аталган бул тартып алып бөлүштүрүү саясаты жана идеологиясы, же болбосо ар бир адамдын талантын өрчүндөтүп, ошол өрчүндөгөн таланттардын суммасы аркылуу эл өнүгө алабы? Бул тандоо биздин астыбызда толук чечиле элек. Эми парламентаризмди үйрөнүү, кабыл алуу жана коргоо мезгилинин дагы бир орчундуу сыноо мүмкүнчүлүгү, сынала турган мүмкүнчүлүгү силердин астыңарда, бардыгыбыздын астыбызда. Дагы бир аракет ийгиликтүү боло алабы, же болбосо дагы 5-6 жыл биз артка кетебизби? Акыркысы, демократия деген сөздөн кыргыз көпчүлүгүнөн азыр уялып дагы кээ бир учурда алданып жек көрө баштады. Бул сөздүн өзүн гана эмес, атын гана эмес, ишин дагы коргогон саясий күч акыры утат. Рахмат.